Kırgızstan kul götür. Былтыр ошо конституцияны өзгөртүрөбүз дедик, өзгөртүрдүк. Ошол эле мезгилде биз Кумтөрдү алабыз дегенбиз. Кумтөр компаниясына мындайчасын айтканда, эки сөз менен айта турган болсок, Кумтөр бул бир кен. Бирок бул кендин артында канчалаган тагдырлар ыйлады, канчалаган жүрөктөр ыйлады, канчалаган тагдырлар сынды. Kança жылдан beri мынагы эл аралык мафиянын адамдары тоноп талап бардык көптөгөн долларларды алып чыгып кетти. Бул жерде абдан чоң коррупциялык бир схемалар түзүлгөн болгон. Мына 27 жылдан beri 84 миллион доллар гана мамлекетибизге төккөн болсо, мына 3 айдын ичинде биз азыр 100 миллион доллар алдык. Бул Кумтөрдү деп мисалы үчүн мурдагы жанагы коррупционерлер бүгүнкү күндө көпчүлүгү жоопко тартылып атат. Бул нерселерге бут тозуулар бүгүнкү күндөгү ушул эл аралык мафия дагын деле ушул анча-мынча башка бир адамдарды каржылап бүгүнкү күндө келип туруп түрлүү сөздөрдү айтып атат. Буларга сөздөрүнө ишенбеш керек. Бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда 80ден ашык улуттар боло турган болсо, бардыгыбыз кол кармашып бирге кадам шилтей турган болсок, биз бир боло турган болсок, бир муштумда кете турган болсок, бүгүнкү күндөгү жанагы болуп аткан өнүгүү процесстерин колдоп тура турган болсок, Кудай кааласа биз албетте жеңишке жетебиз деген ойду айтып кетмекчимин. Рашан Сабировду алып барган иштерин бардыгын көрүп атабыз. Ошо жаңгарык томонго бардык иштерди кылганын уктук. Мындан тышкары мана Бишкекте иштеп жүрүп, проектларды инвесторларды тарта турган балалык үчүн биз ушу Рашан Сабировду талдадык. Биз колдойбуз элибиз менен. 18ге чыкканда бир жолу жер участогун алганга укуктуу. Биз ошонун негизинде айыл өкмөттөрдү Кудай кааласа милдеттендирип, ар бир ушул үй бүлөдө 10 болсо 10 участок алганга бүгүнкү күндө милдеттүү. Мен бул проблемаларды мына ичинен көрүп атамын. Мен ошону билген үчүн айтып атамын. Бүгүнкү күндө бизди партияны мына Жалал Абадта, Ошто, Баткенде, мына Түндүк регионда, Таласта, Нарында, Көлдө укмуштай колдоп атат. Биз атаандаштыктын негизинде бүгүнкү күндө программаларыбызды айтып атып, элдин жүрөгүнөн, мындайчасын айтканда төрүнөн орун алып атабыз. Биз башкаларды келип эле жанагы бийликте эң башында турган мамлекет башчыларды соккон жокпуз. Аларды бүгүнкү күндө колдошубуз керек. Мисалы үчүн биз бүгүнкү күндө алардын саясатын колдоп турушубуз керек. Биз Рашан Сабировду программаларынан баарын таанышып чыктык. Бизге программасы өтө жакты. Энди Кудай буйрса, Рашан Сабировду шайлайбыз деп турабыз. Эл ишенип, ушу баланы шайлайбыз деп ушул жерге келип отурабыз. Мен дагы колдойм, Кудай кааласа, элим үчүн, жерим үчүн деп ушу кыргыз элине кызмат кылам деген үчүн мен аны ак ниет менен колдоо беришке даярмын. Шайлоону ачык айкын, адилет өткөрүшүбүз керек. Ошол эле мезгилде биз атаандаштыктын негизинде, программаларды айтуунун негизинде Кудай буйруса, мына бүт шарттардын бардыгы түзүлдү. Бүгүнкү күндө мурдагы коррупционный схемалар жокко чыкты. Жана саясий коррупция деп жанагы биринчи ондукка 500 миллион долларларды алгандар жокко чыкты. Быйыл мына эл партиянын ичинде 54 кандидат болсо, ошонун каалаганын шайлайт. Ошол эле мезгилде бир мандаттуу жанагы жеке округтардан, региондордон лидерлер чыгып атат. Эли өзү сүймөнчүк болгон, ошондой эле жакшы көргөн, элге кызмат кылган инсандарды мындай лидер катары өздөрүнө депутат кылып шайлап алышат. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө мен абдан бир чоң инвесторларды тартып жатамын. Бул инвесторлор Дубайдан, араб инвесторлору Турциядан, ошол эле мезгилде Кытайдан, Европадан, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Асман шаары деп туруп, экологиялык таза шаар Асман деп бул Ысык көлдө курулат. Бул 500 000 населениясы менен ошол шаардын координациясы менде. Бүгүнкү күндө жумушчу орундар, жумушчу топ түзүлгөн. Бүгүнкү күндө тийиштүү жумуштар алып барылып атат. Ал жерде жердин анализин, суу кайсыл жерден келет, электроэнергия кайсыл жерден келет. Ал жерде дээрлик 300 000ден ашык
жумушчу орундар түзүлүп, Кудай буйруса биз мигранттарыбызды алып келебиз. Бүгүнкү күндө ыйлап жаткан, жүрөгү менен мындайчасын айтканда ооруп жаткан ата-энелердин мындайчасын айтканда көйгөйлөрүн чечебиз. Кудай буйруса ошол жерге келип, чоң-чоң дүйнөлүк компаниялар келе турган болсо, биздин өзүбүздүн мигранттарыбыз келип, тарыхый мекенине келип, ушул жерде татыктуу айлык маяналарын алып иштейт. Ал жерде чоң-чоң финансовый корпорациялар, банктар, дүйнөлүк деңгээлдеги жанагы стадиондор курулат, гольф клубтар курулат. Кудай кааласа, биз ошол багытта абдан чоң бир иштерди алып барабыз. Ошол эле мезгилде IT технологияны бүгүнкү күндө өнүктүрөлү деп атабыз ал жерде. Ал жерге кызыгуу абдан чоң. Мына мен жанагы президенттин кеңешчиси болуп иштеп турган убагымда Турциянын вице-президенти келди. Ал жерде биз ушул маселени сүйлөштүк. Көлдүн жээгине ушул медицинский туризмди дагы күчөйтүрөлү деген ойду айттык. Бүгүнкү күндө Туркия мамлекети медицинада абдан мындайчасын айтканда астыга кетип калган. Биздин жарандарыбыз бүгүнкү күндө мына эгер почкасы ооруса, же кан ооруу менен ооруса, же болбосо бир катуу оорулар менен ооруса, же Турцияга барат, же Германияга барат, же болбосо Индияга барышат. Эми ал нерселердин кажети жок болуп калат. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жакында эле мына передвижной клиника дагы келди мына Кеминге. Ал жерде заманбап технологиялары менен, жатаканалары менен апрель айына чейин ошол жерде турат. Ал дагы Кудай буйруса бул элибизге мындайчасын айтканда бир жакшы жашам болуп калды. Көлдүн жээгине медицинский туризмди Кудай кааласа биз жайгаштырып алсак, албетте дүйнөнүн бардык булум бурчтарына келет. Бул жагынан туризмди өнүктүрөбүз бир жагынан, экинчи жагынан келип ден соолуктарын бекемдеп, бемарал көлүбүздүн ушунчалык кооздугун көрүп, Кыргызстаныбызды өнүгүнүшүнө, экономикасына салымдарын кошуп кетет деген биздин асыл ниеттерибиз бар. Атажurt Kırgızstan Ağlamda koynun aç Ölüm gönül kölen Ösüşkön yoldu bas Öze